Кыргызстандык Эркин Адылов негиздеген Behavox компаниясына америкалык SoftBank $100 миллион өлчөмүндө инвестиция жасады. Адылов Bloomberg агенттигине берген интервьюсунда Behavox компаниясы жакынкы 5 жылда $20 миллиард IPO же башка айтканда дүйнөлүк базардын ачык листингине чыгарын айтты. Демек 5 жылдан кийин биринчи кыргызстандык миллиардерди Forbes тизмесинен көрүүгө болот. Ал арада Кыргызстандагы биринчи түз инвестициялар Highland фондуна Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы $8 миллион өлчөмүндө инвестиция жасады жана муну менен Highland фондунун уставтык капиталы $23 миллион чыкты. Алдыдагы жарым саатта капитал командасы акча базарындагы мына ушул жаңылыктарга кенен токтолуп, венчурдук инвестиция түшүнүгүн чечмелейт. Биз менен болуңуз. Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы Кыргызстандагы биринчи түз инвестициялар фонду Highland капиталга $8 миллион өлчөмүндө инвестиция жасады. Бул инвестициялар Кыргызстандын чакан жана орто бизнесинин узак мөөнөттүү капиталга жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат. Мындай альтернативдик каржылоо булактарынын өнүгүүсү жалпы финансы тармагынын туруктуулугуна шарт түзөт деп айтылат банк тараткан билдирүүдө. Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкынын салымынын эсебинен Highland түз инвестициялар фондунун уставтык капиталы $23 миллион чыкты. Бул фонд өз ишин 2018-жылы $15 миллион капитал менен баштаган. Анын $8 миллион эл аралык финансы корпорациясы салган инвестиция болсо, калган $7 миллион кыргызстандык жана америкалык жеке инвесторлордун салымы болгон. Ушул тапта фонддун портфелинде 5 долбоор бар жана аларга жалпысынан $6 миллион инвестиция жасалган. Бул негизи жакшы чоң сигнал экономикабыздын потенциалына, өнүгүүсүнө. ИБРР жана IFC сыяктуу, IFC дүйнөлүк банк, аларда биздин капиталга кирген. Бул мекемелер инвестиция алганда бул алдыңкы пионер инвесторлор деп эсептелет да. Мындай негизи жаңы сектор өнүгүп жатканда, өзгөчө финансылык сектор өзгөрүп жатканда булар биринчи инвесторлордун катарында киришет да, өнүктүрүү максатында. Эми ИБРР менен IFC киргенден кийин бул башка дагы коммерческий чоң инвесторлорго да бул жакшы өзүнчө процесс болушу мүмкүн. Алар эми буну байкап турушат, кандай болот. Кээ бир инвесторлор уже кирип жатышат башка секторлорго, коркпой эле инвестиция кылып жатышат. Мындай чоң мекемелер булар өзлөрү киргенде өзүнчө стандарттары бар. Мисалы, корпоративный управление жагынан, же источники средств жагынан, ошол жагынан дагы биздин секторго жакшы пайдасы тиет да. Кыргызстанда бизнестин канча көлөмдөгү капиталга муктаждыгы жөнүндө так маалыматтар жок. Бирок эгер коммерциялык банктардын өткөн жылга карата кредиттик портфелин карасак, бизнес субъектилерге берилген корпоративдик кредиттердин жалпы көлөмү $86 миллиард 600 миллион сом же орточо курс менен санаганда $1 миллиард 130 миллион тегерегинде. Ал эми Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун 2019-жылдагы кредиттик портфели $379 миллион түзгөн. Буга Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы өңдүү өнүктүрүү институттары жана Highland өңдүү түз инвестиция фонддору жайгаштырган капиталдын көлөмүн кошсок, жалпысынан өткөн жылы Кыргызстандагы бизнес $1,5 миллиард ашуун капиталды сиңирген. Негизинен биздин ишкерлер ушу биздин экономикабыз өзгөчө болгончонбу, ушу бизден аябай таланттуу, өзү көбүнчөсү амбициоздуу. Негизи эгерде мындай партнерский ишенимге келише алсак, в принципе, процесс өзү жакшы эле жүрөт. Анткени биздин продуктулардагы капиталга кирүү бул түз инвестиция же мезонин бул оңой эмес продукттар да, бул деген. Анткени бирок анан муну дагы мисалы үчүн ишкерлер да ушул нерсени канчалык түшүнүп, алар да ошол эми көп учурда чоочун бирөөнү эмнеге киргизем деген дагы түшүнүк бар да. Алар канчалык ушуга ачык болуп атышат азыр? Көбүнчөсү ачык эмес, чын элечи. Биз мисалы былтыр 2 чоң семинар өткөзгөнбүз. Ошо офисибизге ар бир семинарга 10-15 ишкерлерден чакырып, аларга семинар өткөзүп, бул эмне продукт, кандай. Албетте ар кандай суроолор пайда болот. Эмне үчүн силер капиталга киргиңер келет, эмне үчүн ушундай. Бирок биз түшүндүрүп беребиз, биз чыгышыбыз керек капиталдан. Чыкканда балким бир чоңураак инвесторлорду алып келип чыксак болот. Ошондой бир өзүнчө бир процесс да. Билим берүү процесси же. Демек, баягы рынокто даярдашыңыздар керек да, бул рынок дээрлик жок да, бизде жаңыдан калыптанып келе жатат. Эки партнер чогулуп инвестиция алганда деле ошол эле да. Бизде ишкерлер иштеп эле жүрөт. Кээ бирлер
мындай активдүү партнерлор бар, алар башкарууда иштетишет ишканаларда. Анан пассивдүү партнерлор бар. Биздин маданиятта ал процесс бар, бирок ал мындай кичине неформалдуу болчу да. Мындай азыр мына институциональный эрежелер менен, туура контракттар менен кирген процесс ошо азыр биздин сектордо болуп атат. Ошону үйрөтүш оңой эмес, бирок ошондо 10-15 ишкер отурганда албетте 2-3 ишкер буну бат эле түшүнүшөт. Сиз айттыңыз, мисалы 5 проектке 6 миллион доллар өлчөмүндө инвестиция салынганын. Капиталды жайгаштыруу боюнча алгачкы жыйынтыкка канчалык силер өзүңөр мындай ыраазы болуп канааттанып турасыңар? Негизи ыраазыбыз, анткени бул биз 1,5 жыл иштеп атабыз. 1,5 жылда 5 проектке инвестиция салган. Бул биздин инвесторлор дагы ыраазы. Шашпашыбыз керек, бул анткени проекттерге жакшы тандап киришибиз керек да. Бул эми капиталды тартып келүү, андан кийин жайгаштыруу, анан аны чыгарып алуу деген дагы чоң тобокелдиктер бар да, Жакшы тандашыбыз керек, анткени деген биз ушу 5-6 жылда ушу проекттерден чыгып кетишибиз керек да. Проектке кирүү бул чыгууга караганда мына оңой эле маселе болуп калат да, анткени эң чоң алдыда экен да азыр, да. Эң чоң жумуш алдыда. Капиталга кирүү эле бир продукт бар болчу да. Капиталга киргенден анан чыкканда кичине кыйыныраак болуп калат да капиталга кирүү. Ошон үчүн биз деген инвесторлор менен сүйлөшүп жүрүп, өзгөчө ошо дүйнөлүк банк менен сүйлөшүп жүргөндө ошо мезонин продуктусун киргизгенде, мезонин продуктусуна чыккан оңоюраак, анткени аякта чыгуу процесси уже контрактта жазылган да башында элечи. Бул мезонин инвестиция менен кредит гибридиби же кандай болот? Ошо сиз туура айтасыз, ошо бул деген анын жыйынтыгы бул мекеменин жыйынтыгына байланышы мүмкүн. Бирок мындай чыгуу процесси башында эле жазылган да. Ошо жагынан жакшы. Анан ошо кээде залогтору дагы бар. Бирок залогтор азыраак болот. Банктыкына караганда да? Банктан караганда азыраак болот. Анан негизинен бул биз деген уже өзү ишкана кандай иштеп жаткан, өзүнүн ошо кандай жыйынтыктар болуп атканына ошого көбүрөөк көңүл бурабыз да өзү. Анткени эгерде ишкана начарыраак иштесе, анда бул мезонин продуктунан да жыйынтыгы азыраак болуп калат да. Сиз буга чейин айттыңыз эле, мисалы Кыргызстанда жакшы анан перспективдүү проекттер бар, болгону аларды табыш керек, издеп суруп чыгыш керек деп. Ошол процесстин өзү деле абдан татаал болсо керек. Сиз айткандай, биринчиден аларды окутуш керек. Башында ишкер менен отурасың, түшүндүрөсүң, экинчи жолу жолугасың, үчүнчү жолу. Анан ишкерлер ошо бизден түшкөн пайданы түшүнгөндөн кийин уже инвестицияга көбүрөөк даяр да. Кээ бир проекттер албетте даяр эмес да. Кээ бир проекттер даяр эмес болгондо ошо даяр эмес нерселерин карап көрсөк, эгерде биз жардам бере алсак, мисалы финансовый отчетность жагынан же мындай видение жагынан, же башкаруу жагынан да. Же башкаруу жагынан кичине жардам берип, особенно финансовый менеджмент жагынан, конечно, биз ошол жагынан жардам бере алабыз да. Эгерде кээ бир проекттер мындай өзү бизнес начарыраак болсо, анда ал жагынан биз конечно жардам бере албайбыз да. Конечно, проекттер мындай аябай көп эмес, алар тандап караш керек. Анан кээ бир проекттерди чогуу да өнүктүрүш керек да. Биздин портфелде мисалы 20 компания боло албайт, анткени биз 20 ишканага жардам бере албайбыз. Мисалы 10, 11, 12 проекттер болушу мүмкүн, бирок ошо проекттер менен иштешип, ар бирине салым кылгандай болуш керек да. Анткени ар бир проекттин жыйынтыгы кандай болсо, ошо бизге дагы, эгерде аябай жакшы болсо, бизге жакшы болот. Эси ишкана проекти начарыраак болуп калса, бизге дагы начарыраак болуп калат да. Демек, бул жерде win-win да. Ооба, биз ошондой мамиле түзгөнгө аракеттенебиз да. Эгерде биз инвестиция кылып, анан ишкер өнүгүп кетсе, анда в принципе биз да жакшы эмеде болобуз да. Мындай негизи карап көрсө, азыр экономикабызда каражат көбөйдү да. Негизи мисалы банковский арзан каражат көп. Анан мисалы ишкерге каражат эле керек болсо, в принципе башка жерден арзаныраак каражат алса болот да. Биздики болсо капиталга кирүү же мезонин бул дайыма кымбатыраак болот да, эме жагынан, анткени аякта риск көбүрөөк да. Ошон үчүн биз менен ишкерлер иштегенде уже башынан түшүнүш керек, бул деген бул смарт капитал деп коет. Бул кандай акылдуу капитал болуп калабы. Бул капитал келгенде бул деген бир өзүнчө бир сфералардан жардам берүү, партнерда пайда келет да. Бул өзү эле капитал эмес да.
Демек бул жерде эгер ишкер жөн эле кандайдыр бир азыркы учурда бир финансылык муктаждыктарын жоюм десе, андан көрө кредит алганы оң. А эгер ишкер бир деңгээлден экинчи деңгээлге өсөм десе, мына ушул шартта инвестор. Туура, сиз туура айттыңыз. Эгер жөн эле каражат керек болуп, финансый жагы болсо, анда албетте азыр банкка барып же азыр мындай арзаныраак каражаттар көп жолдоручу. А эгерде ишкер көбүрөөк амбициоздуу пландары бар болсо, эмки деңгээлге ишканасын көтөрөм десе же эл аралык деңгээлде иштейин десе, анда биз как раз ошо ишкерге туура болобуз да. Амбиция жөнүндө айтсак, сиз башында айттыңыз эле, ушул фонд иштеп баштаганда биздин максат мына ушул Кыргызстандагы бир перспективдүү бир канча долбоорду тандап алып, аларды аймактык чемпионго айландыруу деп. Бүгүнкү күндө сиздер инвестиция кылган долбоорлордун арасында ошондой үмүт арттырган долбоорлор барбы? Албетте баардык долбоорлор андай эмес. Ошо 5 долбоордун ошо бир экөө ошо потенциалы бар. Мисалы биз былтыр Ош шаарында жеке мектепке инвестиция кылдык. Бул Купуев үй бүлөсүндөгү экинчи мектеби. Ошо мектепке инвестиция кылып, азыр эл аралык деңгээлдеги 300 окуучуга туура келген имарат курулду да. Ошо мектеп былтыр октябрда ачылып иштеп жатат. Ошо мектептин негиздүүчүлөрү, партнерлору аябай амбициоздуу максаттары бар. Кийин Бишкектен мектеп ачып, анан Кыргызстандан чыгып, Өзбекстан, Казакстан, Кавказ, мына чоң сетке айландыруу, билим берүү жагында ошондой максат менен башташты. Азыр эле ошо негиздүүчүлөр өзүлөрү жаңы чоң инвесторлорду издеп, уже эмки этапка издеп жатышат. Биз ошондой потенциалдык ошо аймакта регионалдык чемпион боло турган проекттерге умтулабыз. Эми ар бир эле проект кандай боло албайт, бирок эгерде ишкер башында эле ошондой максат койсо, балким ошого айланышы мүмкүн да. Кыргызстандык Эркин Адылов негиздеген BHOX компаниясына америкалык SoftBank $100 миллион өлчөмүндө инвестиция жасоо чечимин жарыялады. Буга чейин компания Index Venture, Hoxton Venture, Citigroup баштаган дүйнөлүк ири финансылык институттардан $20 миллион өлчөмүндө инвестиция тарталган. Жакында эле Forbes басылмасы 2019 жылы BHOX-тун киреше көлөмү 130%га өсүп, компания ушул тапта $300 миллион бааланарын жазган болчу. BHOX бул жасалма интеллектке негизделген платформа. Ал инвестициялык фонддор, коммерциялык банктар өңдүү финансылык мекемелердин кызматкерлеринин иш процессиндеги жүрүм-турумун анализдеп, компанияны чыгымга алып келген проблемаларды аныктап, финансылык махинациялардын бетин ачат. Жыл башында Forbes басылмасы Эркин Адылов негиздеген BHOX компаниясын Уолл-стриттин келечеги Fintech 50 2020 рейтингине киргизген. Бул технологиялык бурулуш жасап, дүйнөнү өзгөртүп жаткан компаниялардын рейтинги, жанагы жыл сайын 50 алдыңкы дүйнөлүк компаниялардын аты илинет. Бул рейтингде Кыргызстанда Эркин Адылов өңдүү жаңы ишкерлер дагы бар. Адыловдун жасалма интеллектке негизделген BHOX компаниясы тездик менен өсүп, Уолл-стриттеги ири банктар, хедж фонддор жана жеке инвесторлорду тейлеп жатат. Компаниянын баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан деп жазат Forbes. Айтмакчы, бул рейтингке BHOX өткөн жылы дагы илинген болчу. BHOX компаниясынын негиздөөчүсү Эркин Адылов Bloomberg каналына берген интервьюсунда бул инвестиция базарды кеңейтүүгө жумшаларын, алардын кызматына Азия тараптан чоң суроо талап жаралып жатканын айтты. Ошондой эле Адылов BHOX жакынкы 5 жылда $20 миллиард IPO-го чыгарын билдирди. Демек 5 жылдан кийин биринчи кыргызстандык миллиардерди Forbes тизмесинен көрүүгө болот. Капитал Эркин Адыловдун Bloomberg'ке берген интервьюсун англисчеден кыргызчага которуп сунуштайт. Мен түшүнгөндөн бул софт аркылуу компаниялар өз кызматкерлери эмне кылып жатканын аңдып карап турушат экен да. А компаниялар силердин софтту акча табуу максатында кантип колдонушат? Биздин бир катар кардарларыбыз өз кардарлары менен сценариптик каналдар аркылуу байланышат. Бул ошол эле телефон чалуулар, имейл кат алышуу, Bloomberg чат жана башка. Жана адатта кардарлар эмнени каалап жатканын аныктоо кыйынга турат. Биздин программалык колдоо болсо бардык байланыш каналдары аркылуу өткөн маалыматтарды топтоп,
анализдеп, анан аны башкаруучу софтко чыгарып берет. Анын жыйынтыгын болсо компаниялар өз кардарларына көрсөткөн кызматтарды жакшыртуу үчүн колдонушат. Бул албетте убакытты үнөмдөө, бирок андан дагы маанилүүсү. Биз кардарларыбыздын эмнени каалап турганын так аныктай алабыз. Really want to do with you as a firm. А бирок жеке купуялуулук маселеси кандай болот? Анткени компаниялар өз кызматкерлеринин баардык каналдардагы коммуникациясына такай көз салып турат экен да. Эгер бирөө жарым орунсуз бир нерсени айта койсо, абал курчуп кетет дегендик да. I think obviously it's a double-edged. Бул эки жактуу маселе. Биздин компания иш жайда коопсуз шарт, маанай түзүүгө аракет кылат. Ууручулук, сексуалдык ыдык көрсөтүү өңдүү, көптөгөн жаңылыктар чыгып жатат. Андыктан менимче коом өзгөрүп, өнүгүшү керек. Азыркы замандын талабына ылайык келген жумуш жайы кандай болоорун түшүнүүбүз керек. Анткени эки киши өздөрү иштеген жеринин ашканасында олтуруп алып, ал компанияны жамандаганы орунсуз да. Анда эмнеге диджитал коммуникация каналдары аркылуу жүргүзүлгөн байланышка ушундай эрежелерди киргизсе албайт? Инвестиция жөнүндө сөз кылсак, бул азыр башкы жаңылык болуп турат. Soft Visual Fund азыр инвестиция жасоо алдында. Жана сөздүн ачыгын айтканда $100 миллион деген чоң акча да. Аны эмне кылган жатасыңар? Yeah, I was just joking about it, saying it will be the founder's dividend. But in reality, it's a profitable company, right? So we're not going to be spending. Биз кирешелүү компаниябыз. Акчаны биз туркелди чачпайбыз. Так эсеп менен иштейбиз. Бул инвестицияны биз эки багыт боюнча иштетүүнү пландап жатабыз. Биздин башкы фокус бул кардарлар. Өз продуктубузду өркүндөтүүнү көздөйбүз. Ошондой эле биздин продуктка дүйнөнүн булуң бурчунан суроо талап бар. Андыктан биз ар кайсыл тилдердин өзгөчөлүгүн түшүнүүбүз керек жана бул багытка инвестиция жумшайбыз. Ошондой эле азыркы кардарларыбызды колдоо жана аларга көрсөтүлгөн кызматты жакшыртуу. Мына ушул эки багыт. So those are the two key areas of investment. Бир канча убакыттан бери кирешеге чыкканыңарды айттыңыз. Анда акчаны эмнеге алып жатасыңар? Болгондо дагы Софтбанктан. Албетте, 1 жыл мурун Софтбанктын иши жүрүшүп турган. А бирок азыр жагдайы жакшы эмес да. Taking flying lessons from Icarus? I think it's just getting mixed up in the news, right? Менимче бул жаңылыктардагы адашуу жана албетте начар кабарлар тез тарайт. 5 жылдан кийин биз $20 миллиард көрсөткүч менен IPO-го чыкканда бул такыр башка таржымал болот деп үмүттөнөм. Софтбанкка биз алгач кардар катары көңүл бурганбыз. Муну белгилей кетүү керек. Биз рынокту кеңейтип, бүтүндөй планетага чыгууну көздөп жатабыз. Чоң рынокко аз акча менен чыга албайсың, андыктан биздин көздөгөн максаттарга ишенген күчтүү өнөктөш керек болду. Жана бул биздин буга чейинки кардарыбыз Softbank. And I think that's where SoftBank being a customer first. Japan obviously is a key market for us. Last year we signed two very Биз үчүн Жапония маанилүү рыноктордун бири. Өткөн жылы биздин компанияга эки чоң Жапон банкы кардар болду. Жана жапониялык компаниялар тараптан чоң кызыкчылыкты көрүп жатабыз. Softbanktын Жапон рыногуна байланышкан жакшы таржымалы бар. Жалпысынан биздин продуктка азыр Азия тараптан чоң суроо талапты көрүп жатабыз. quite a lot of demand for our software from Asia. Эми Америка базарын тактап айтканда Нью-Йорк шаарынын кыймылсыз мүлк базарын багынтып жаткан кыргызстандык жигиттер жөнүндө сөз кылсак. Булар Тилек жана Тимур деген достор. Алар Юрта же кыргызча айтканда Боз үй деген кыймылсыз мүлк агенттигин негиздешкен. Тимур мана Нью-Йоркто жашап иштесе, Бишкектеги бек-офисти анын досу жана өнөктөшү Тилек Сулайманбеков иштетет. Юрта Нью-Йорктогу миллиондогон долларлык үйлөрдү кантип сатары туурасында кесиптешим Канат Рыскулов айтып берет. В 2017 году я поехал в Кыргызстан и начал вот про свой бизнес обсуждать с моим братом Молджибаем и с моим другом Тилеком. И мы начали просто брейнштормить, обсуждать весь рынок, делать ресерч и увидели возможность, что, может быть, мы можем на этот рынок зайти и организовать этот рынок и сделать очень хороший проект, который будет на самом деле людям помогать, сохранять деньги и сохранять время. Кто бы представлял 10 лет назад, что вот ребята с Кыргызстана могут делать какой-то шум на рынке недвижимости, да, и еще, чтобы наши программисты, дизайнеры все сидели в Бишкеке. Представляете? Я не знаю как, но для меня это просто чудо. Тимурдун Америкада жеке бизнеси, Юрта аттуу агенттиги бар. Жана балким ийгиликтүү бизнесмен тууралуу сюжет күтүп жатсаңыздар керек. Бирок биз Ополтонун чокусун эле көрсөтүп койбой, түпкүрүндө жаткан Сарсана, Кусаны да көрсөтсөкпү дедик.
Я очень сильно скучал по бабушке, я очень сильно скучал по братьям, я очень сильно скучал по Кыргызстану. Полстраны гастарбайтеры за Кыргызстаном. Москва, Питер, Америка. И наши лучшие апашки талада жүрөт, да? Талада жүрөт. У нас проблемы большие, ребята. Да, огромные проблемы. Наши все люди за границей. И было бы охота вернуться домой. Юрта агенттигинин тармагы бул Нью-Йорктогу кыймылсыз мүлк, сатуулар, ижара, ипотека, стартаптын бэк-офиси Бишкекте жайгашкан. Эгер Тимур менен долбоордун мээсине салыштырсак, Тилек жана анын командасы кыймылдаткыч күч. Нью-Йоркта эле мүлк тарабында жылкы обороту 50 миллиард доллар. Мүлк деген агенттер аркылуу сатылат да. Комиссия 6% болот. Ошондо 3 миллиард доллар жылкы оборот ошо агенттер комиссия аркылуу алышат. Юрта бул турак жай сатууга арналган онлайн платформа. Көп учурда мындай сайттарда батир же үйдүн сүрөтү реалдуу көрүнүштөн кыйла айырмаланат. Юрта бул маселени оңой эле чечип койду. Фотонун ордуна алар видео жүктөшөт. Агенттердин да убактысы үнөмдөлөт, потенциалдык сатып алуучунун дагы. Анткени сайттагы маалымат чындыкты чагылдырат. Бул Юрта сайты, бул жерде биз любой районду карасак болот. Бир квартирага кызыксак, мынтип көрүп, планировкасын көрсөк болот. Мисалы үчүн Нью-Йоркто квартира средний баасы 700 миңден миллионго чейин чыгат. Азыр Америкада мүлктү сатыш үчүн бир айдан 6 айга чейин кетет да. Договорду түзүш үчүн, юристтерге кайрылыш үчүн агент, сатуу боюнча агент бар, сатып алуу боюнча агенттер бар. Ошо убакытты жана ошол ортодо турган услугаларды биз кесишибиз керек да. Мөөнөтү 6 айдан 2 айга чейин түшүрүшүбүз керек. Ошондо биздин клиенттерибизге биз аябай мындай сапаттуу сервис бере алабыз да. Sorry. Да, я что-то вспомнил, просто да, подумал. Так, не, все хорошо, это слезы радости, да, это мы через такую дорогу прошли. И я, короче, дом — это самое святое место. И я понял после продажи очень много квартир в Нью-Йорке, что неважно, где твоя квартира находится, какой вид, сколько $1 000 000 он стоит, да, а важно, что в этом доме есть с кем поделиться счастьем. Америка рыногын багынтып жаткан кыргыз юртасы бул венчурдук бизнес же стартап деп аталат. Венчурдук бизнес бул адатта биз баарыбыз эле колдонгон Facebook, Instagram же болбосо такси чакырган Яндекс өңдүү технологиялык бизнестер. Венчурдук салымдар биринчи кезекте тобокелдик болуп саналат. Венчурдук инвесторду жаш компаниялар бизнесин чоңойтуу үчүн издешет. Адатта жаш компаниялардын дымактары бул дүйнөлүк базар. Мындай долбоорлор өзүнө венчурдук капитал тартуу менен тез арада өсүүнү көздөп дүйнөлүк базардын чоң бөлүгүн бутага алышат. Бирок венчурдук компаниялардын көбү күйүп кетет. Google, Amazon же Facebook өңдүү айрымдары гана ийгиликтүү болуп, өз инвесторлоруна чоң киреш алып келет. Бардык эле венчурдук инвесторлор көрөгөчтүгүн колдонуп, Google, Apple же Facebook окшогон компанияларга табакташ болуп отурууну кыял кылаттыр. Бул компанияларга салынган алгачкы инвестициялар $100 000, 150 000 жана $500 000 гана түзгөн. Apple жана Google'дун учурдагы капитализациясы $1 триллион ашат, ал эми Facebook'туку $600 миллиард ашык. Жана дагы бир
бир нече мисал. 2009 жылы Uber эл аралык такси кызматы ачылган. 2010 жылы компания Ангел инвесторду издеп жатканда уюмду $4 миллион баалашкан. Uber'дин бүгүнкү баасы $64 миллиард, анын куну 8 жыл ичинде 16 000 эсе өскөн. 2013 жылы Zoom конференциялар сервиси инвестицияларды кызыктыруунун биринчи раундун өткөрүп, компания $24,5 миллион турат деп эсептелген. Бүгүнкү күнү анын капитализациясы 24 миллиардга тете, жана ал 7 жыл ичинде 1000 эсе өскөн. Сейчас стартап технологические индустрия развивается во всем мире. Тем не менее, азыр технология индустриясы бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча өнүгүп жатат. Бирок технологиялык өсүштүн борбору болуп дагы деле Силикон чөлкөмү кала берүүдө. Жана венчурдук капиталдын 80% дал ушул Силикон чөлкөмүнө тартылат. Керек болсо, Нью-Йоркто жайгашкан компаниялар үчүн дагы Кремний өрөөнүнөн венчурдук инвестиция тартуу кыйынга турат. Периштелер деп аталган жеке инвесторлор жана венчурдук компаниялар үчүн өз акчасын көзөмөлдөп туруу маанилүү. Периште инвесторлор өз акчасын салган стартаптын өкүлү менен жок дегенде айына бир жолу жолугушуп, көзмө-көз сүйлөшүп турат. Агер стартап географиялык жактан алыс жайгашкан болсо, анда инвестордун алар менен көзмө-көз жолугушуусу кыйын болот. Андыктан, эгер сен венчурдук инвесторлордун аймагынан алыс болсоң, анда инвестиция тартуу кыйын болот. А эгер Кыргызстан жөнүндө айтсак, жогорку технологиялык стартап долбоорлорго ири инвесторлордон венчурдук капитал тартуу өтө эле татаал. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанга венчурдук капитал тартуу кыйын, ал турсун дээрлик мүмкүн эмес. Бирок ага карабай дүйнөлүк базарды бутак алган стартаптар пайда болууда. Фиджап деп аталган кыргызстандык стартап алгачкы венчурдук инвестицияны тартып, глобалдуу рынокко кадам таштады. Азырынча бул $50 000, бирок бул стартап 3 раундда жалпысынан $1 миллион инвестиция тартууну көздөөдө. Фиджап, наш продукт, это первое в мире фитнес-приложение. Фиджап деген продуктубуз мусулман айымдарга арналган дүйнөдөгү биринчи фитнес тиркеме. Дүйнөдө аналогдору жок. Инвесторду кызыктыруу үчүн компания Американын Делавер шаарында катталган. Биринчи чет элдик пресет раунд Нью-Йоркто жайгашкан жеке инвестициялык фонду тарабынан жабылды. Жалпысынан $1 миллион өлчөмүндө инвестиция издеп жатабыз. Жогоруда айтылган Нью-Йорктук фонд бул каражаттын 5%-ын жапты. Азыр биз сид раунд баскычындабыз. Мында $500 000 инвестиция тартууну күтүп жатабыз. Кийин албетте салымдар көбөйөт. А там уже, конечно, цели больше привлечь. Бул малга чейин долбоор жайылтышыңар керек экен да. Алгачкы рынок кайсыл болот? Первые рынки какие? Первые рынки мы начали тестировать. Биринчи рыноктарды өткөн жылдын декабрында сындан өткөрө баштадык. Бул Турция, Малайзия, Индонезия, албетте Казакстан жана Россия. Ошондой эле бардык араб тилдүү өлкөлөр. Бирок негизинен бул тиркеме бардык өлкөлөрдө колдонулат. Америкадан баштап Африкага чейин. Албетте, рынок аябай чоң. Эгер дүйнөлүк тенденцияга көз салсак, дүйнөлүк бокс ассоциациясы мусулман айымдарга хиджабчан мелдешке катышуусуна уруксат берди. Рынок өсүүдө. Сейчас в основном кыргызстанские IT-компании... Кыргызстан жөнүндө кеп кылсак, жергиликтүү IT адистер көбүнчө аутсорска иштешет. Жергиликтүү адистердин күчү менен дүйнөлүк продукт чыгаруу потенциалы барбы? Потенциал в любом случае есть, потому что стоимость... Потенциал бар. Кыргызстандагы IT адистин эле деңгээлиндеги билими болгон америкалык адис 10 эсе кымбат турат. Кыргызстанда команданы иштетүү кыйла арзаныраак чыгат. Ал эми креативдүүлүк жөндөмүнөн кеп кылсак, ал нерсе географияга байланбайт. Болгону англис тили зарыл. И, наверное, немаловажный фактор стартаптар экосистемасы бизде жок десе да, көйгөй жаратпайбы? Ну, наверное, вы даже больше... Бул туура, бизде стартап экосистемасы такыр эле жок. Бул чоң көйгөй. Бирок мен муну артыкчылык катары тааныйм. Бизде иштелип чыккан программалар дароо эл аралык базарга багытталышы керек. Анткени ички рынок өтө кичинекей. Үмүт арттыруунун зарылчылыгы жок. Вы сказали, что ваша компанияңар Кошмо Штаттарда катталганын айттыңыз. Эмне үчүн? Инвестиция тартууну оңойлотуу үчүнбү? Привлечь капитал. Навряд ли. Чет элдик инвестор кыргызстандык ОСОго акча салары күмөн. Эгер ишкер акцияларга акча сала албаса, алган тет, мааниси жок да. Биздин акциялар Американын юрисдикциясы тарабынан корголот. Алар жоголбойт деген кепилдик бар. Бул негизги себептердин бири. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка бизнес экономика темаларына, дүйнөлүк тренд жана тенденцияларга биз менен чогуу көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик.